Жалал Абад шаарынын тургундары электр кубатына болгон төлөмдөр туура эмес эсептелип жатат деп нааразы. Мындай билдирүүнү алар КСДП фракциясынын депутаттары менен болгон жолугушуу учурунда билдиришти. Жолугушууда жергиликтүү тургундар контролёрлор электр кубатын пайдаланууда 700 киловатт-сааттан ашкан жагдайларга 2 сом 5 тыйындан төлөө системасын туура эмес эсептеп жатышат деген дооматтарын коюшту. Эл өкүлдөрү маселени дыккат иликтеп, толук маалымат алып бермей болушту. Өткөн жылы коррупция беренеси боюнча 1268 кылмыш иши козголгон. Коррупциядан келтирилген чыгым 1 миллиард 261 миллион сомду түздү. Анын 354 миллиону гана мамлекетке кайтарылган. Учурда 506 иш соттук териштирүүгө жөнөтүлдү. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун 100 чакырымдан ашыгы Жалал Абад облусунун аймагынан өтөт. Жолдун курулушундагы долбоордо жол жээгиндеги таза суу түтүктөрүн жана суу курларын алмаштыруу каралган эмес. Ошол себептүү бул иштерди аткарууда кошумча дагы 20 миллион доллар керек. Эске салсак, Жалал Абад балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Курулушка жалпысынан 850 миллион доллар талап кылынат.